Убактысы менен өзүнө келер деп ойлоп жатты. Ошентип Бектур да үйлөндү. Уйкудан ойгонгон Асем сыртка чыкты. Өзгөлөр кетип өз калды дегендей, бүгүн үйдө өздөрү гана калгандай. Жаңы апасы менен Нуржан эжеси очоктун жанында идиш аякты жыйнап жүрүшүптүр. Бүгүн апасынын жүзүн даана көрдү. Бир аз толмочунан келген, орто бойлуу экен. Кара тору, көздөрү да карадай. Кашны жаап-жаппай, жоолукту бекем салыныптыр. Көз карашы олуттуу, токтоодой көрүнөт. Баардык турпатын сыдыра тиктеген Асем апасын ойлоп турду. Менин апам арыгынан келген. Ак саргыл, а көздөрү мээримдүү эле. Жоолукту болсо маңдайын ачып салынчу. Дасторкон үстүндө жаңы апасы Жамболот менен Байболотту сөзгө тартып сүйлөшүп жатты. Эне мээримине куса болуп, энесин сагынган эки бала менен бат эле тил табышты. Асем көп сүйлөй албай, инилеринин балдыр сөздөрүн тымшап отурду. Кичинекей Байболотко «Бул эми сенин апаң болот» деп тааныштырышты. Бул сөздү уккан Байболот катуу сүйүнүп, Нуржан менен Асем эжесине карады. Нуржан эже, анда бул эже биздин апабыз болобу? Жамболоттун да апасы болот, Ал да апа дейт да, Ооба Байболот, экөөңөрдүн тең апаңар болот. Асем эжемечи? Асем эжеңе да апа болот. Асем эже, сиз да апа дейсизби? Асем эмне дээрин билбей, Нуржан эжесине карап калды. Асемдин ордуна Нуржан жооп берди. Асем эжеңе да апа болот да Байболот. Асем кааласа апа, кааласа Изат эже дейт Байболот. А эмне үчүн антет? Анткени Асем силерден улуу. Ал Изат эже деп кайрылайын дейт. Түшүндүңбү? Анда Асем эжем апа да десин, эже да дей берсин. Биз Жамболот экөөбүз апа эле дейбиз. Байболоттун бул сөзүнө баары күлүп калышты. Асем да инисинин бул сөзүнө чын дилинен күлдү. Жаңы жашоо башталды. Асем мурункудай көп түйшүктөнбөй жеңилдеп калды. Жаңы апасы эрте туруп үй тиричиликтеринин баарын өзү жайгарып баштайт. Асем окуудан киргиче тамак да даяр. Эжеси экөө бири-бирине сылык кайрылышат. Бектурдун үй бүлөсү толук кандуу үй бүлөлөргө кошулду. Мектептен кирген Асем Изат эжеси үйдөгү жууркан төшөктөрдүн баарын жайып койгондугун көрдү. Көптөн бери жайыла элек болчу. Мунун баары апамдын төшөктөрү. Очоктун жанында жүргөн Изат эжесин Байболот ээрчип алган. Байболот менен кобурашып, эжеси жумушун жасап жүрөт. Жамболот көрүнбөйт, ойноп кеткен го. Окуудан киргенимде Байболот дайыма эжеге келип чуркап тосуп алчу. Карачы, эми чоо үчүн эле башка аялды апалап ээрчип болбой калыптыр. Менин киргенимди көрбөгөнсүп карабайт. Сени бир шашпа, апамды эстетип коермун. Изат эжесинен Байболотту кызганып турду. Анын көзүнчө инисине катуу сүйдөөдөн тартынды. Үйгө кирип баратып, эжесине кайрылды. Журкандарды жайдыңызбы эже? Ооба, бир аз ным жыттанып калышыптыр. Күн жыттанып калышсын, барпайышып. Жакшы кылыпсыз. Мен да ойлоп жүргөм, мунун баары апамдын төшөгү эмеспи? Бул сөздү күтпөгөн Изат эжеси Асемди жалт карап унчукпай туруп калды. Жооп берген жок. Күн кечтей баштаганда эжеси журкандарды ташый баштады. Журкандар мурунку ордуна эмес, башка кичинекей бөлмөгө ташылды. Эже, эмне үчүн ордуна жыйбайбыз? Өз ордунда эле жыйылып тура бербейби? Апам дайыма ушул жерге жыйчу. Менин да өз журкандарым бар да, Асем. Бирге эле жыйсаңыз тура берет го. Изат апа болуп ушул үйгө киргенден бери Байболот менен Жамболот жыргап эле калышты. Аларды жуунтуп тамак берет, өз балдарындай карайт. Балдар да Изат эжени өз энесиндей кабыл алышып, апалап чакырышат. Жамболот тентегирээк, күндүзү балдар менен ойноп кетип калат. А Байболот апа деп жанынан жылбайт. Апасы эмне жумуш кылбасын, мотураңдап жанында. Эки инисинин апа деп алганына Асемдин ичи тыз эте түшчү. Кечээ эле асыл апасын апа деген балдар, бүгүн эле келген чоочун эжени апа деп алат да. Инилерине ачуусу келип кетти. Асыл апасын бат эле унута баштаганына ичи ачыша кызганды. А мен апамды эч кимге алмаштырбайм. Апамдан башка эч ким апа боло албайт. Буларды кара, апасын унуткан. Мен силерге көрсөтөм. Асем ичинен инилерин кызганып урушуп да жиберди. Байболот ооруп ооруканада жаткан мезгилди эстеди. Ысытмасы көтөрүлүп,
Апа деп чакырып ыйлап жатканда, апасынын ордун басып кучактап жатпады беле. Жанынан жылдыра койбой, ордунан козголсо эле, уктап жатса да, апа, апа, кетпечи, деп зээнин кейитчү. Ошол күндөрүн эстеп ыйлагысы келди. Эми болсо эжесин да унутуп баратат. Турмуш өз нугунда өтүп жатты. Бектур да кечээги жалгыздыгын унуткансып баратты. Изат жакшы жар болду. Дал эле асыл сыяктуу. Чарчап келген Бектурду кабагын жаркылдатып, ысык тамагы менен тосуп алат. Балдар да көңүлдүү. Үйдүн ичи жылуу, шаңдуу. Эки баласы атасына кубанычтуу кучактарын жайышат. Анан баары чогуу тамакка отурушат. Тамактан соң эки баласы көбүнчө атасын акташат. Кирели кечке атасын көрбөгөн балдар сагынып калышат го. Аталап кайда басса, ээрчий басышат. Атасы да сагынып калгандыктан, алардын ою менен болуп, балдар менен уктоочу бөлмөсүндө чогуу телевизор көрүп отурушат. Байболот жаңы апасы келген күндөн баштап эле алар менен чогуу бир бөлмөдө жатып калган. Ата апасынын эрке баласы. Жанболот эжеси менен башка бөлмөдө. Идиш аяктарды жууп, баарын ирээттөөгө Асем Изат эжесине жардам беришет. Жумуштарын бүткөн соң Изат да балдардын жанына отуруп, алар менен болуп калат. Асем негедир алардын жанында көп отура албай, өзүн ыңгайсыз сезип кетет. Кээде алардын үстүнө кирбей, өзүнчө жалгыз бир бөлмөдө отуруп калат. Андай күндөрү өзүн жалгыз сезет. Көңүлүн айтырбай бирип турган Нуржан эжеси да сейрек келип калган. Ошон үчүнбү кээде үйдө жалгызсырайт. Бой жетип калган үчүнбү кичине кезиндегидей жүгүрүп барып атасына бой таштай албайт. Инилери атасынын моюн башын кучактап жабышып отура беришет. Байболот алардын керебетине чыгып оонап ойнойт. Аларды баарын бир четте туруп көз жүгүртүп коет. Апасы бар мезгилдегидей атасынын бөлмөсүнө көп батынып кире албай калды. Негедир тартынат. Атасы Изат эжесинин белинен кучактай отурганын көргөндө өзүн ыңгайсыз сезип кеткен. А бирок жан дүйнөсүн кызганыч элеген. Атасы башка аялды кучактап отурат. Инилери башка аялды апа дешти. Эмнеге? Апам бат эле ушинтип унутулуп калабы? Асемдин ичи от жалын болду. Жан дүйнөсү жалгызсырап, апасын сагынды. Атасы жөнүндө, инилери жөнүндө баарын апасы Асылга айткысы келди. Баары аны унутуп калганын айткысы келди. А бирок апасы жанында эмес, сагынычтан көргүсү келет, баргысы келет. 5. Мектепке бара жаткан Асемдин негедир баргысы келбеди. Жол ортолуп калганда күтүүсүз багытын өзгөрттү. Айылдын сол кол тарабында жайгашкан көрүстөнгө бет алды. Ал бул жерлерди жакшы билет. Апасы жаңы көзү өткөн мезгилде тай эжелери менен бейшемби күндөрү таң эрте келип Куран окуп кетишчү. Андан бери жыл өттү. Бул жака келе элегине көп күндөр өттү. Апасын сагынды, көргүсү келди. Кучагына боюн таштап, төгүлүп ыйлагысы келди. Ийинине асынган баштыгын колуна кармап, жыла басып апасы коюлган жерге келди. Бир четине кыңкая отурду да, үйүлгөн топуракты сылап отура берди. Ошентип көпкө отурду. Бир убакта бир аз өрөккүй сүйлөп кирди. Апа, сен эмнеге бизди таштап кеттиң? Карачы, сен жок жалгыз калдым. Мага көңүл бөлгөн эч ким жок. Мени сендей эч ким сүйбөйт экен. Атам да мени мурункудай жакшы көрбөй калды. Апа, билип жаткандырсың, атам үйлөндү. Ал азыр башка аял менен. Баары сени унутушту. Жада калса Жанболот менен Байболот да. Алар азыр Изат эжени апа дешет. Эмнеге сени алмаштырышты? Кантип төрөгөн өз энесин алмаштырышат? А мен анте албадым. Мага сенден башка эч ким апа эмес. Билесиңби, бир күнү үйгө келсем, Изат эже сенин журкан төшөктөрүңдүн баарын жайыптыр. А мен сүйүнүпмүн, апамдын төшөктөрү жайылды деп. А бирок кечинде алардын баары башка бөлмөгө жыйылды. Анын ордуна өзүнүн журкан төшөктөрүн жыйды. Үйдө баары өзгөрүлдү. Сен кармаган буюмдар мен үчүн кымбат. Алардын баары өз ордуларын өзгөртүп, орун которуп жатышат. Аларды көргөндө мен сени көргөндөй болор элем. Апа, мен сени жанымдай көрөм го. Кантип сени унутуп, башка бирөөгө алмаштырайын? Сени эч кимге алмашпайм. Асем отурган жеринен жылбады. Башын жерге салып отуруп ыйлап талды. Кимдир бирөөнү күткөнсүп отура берди. Бирок эч ким кирген жок. Бир нече сааттан кийин гана ордунан туруп үйүнө жөнөдү. Үйүнө келип негедир Изат эжесин жек көрүп жатты. Атасынын алдында аран гана сүйлөп,
байкатпоого аракеттенди. Кечки тамактан соң ар дайым жыйнашып, жардам берчү. Дүгүн антпеди. Сүйлөшкүсү да келбестен бөлмөсүнө кирип кетти. Ушул түнү Асем түш көрдү. Түшүндө атасы, анын жанында эки иниси, анан Изат эжеси болуп баары тегеректей жерде отурушат. Атасынын башында калпак, бирдемелерди сүйлөп отурган Сайт. Асем алар менен чогуу отурбай, бериректе жөн гана көз салып турат. Бир убакта Асемдин маңдай тушунан аппак көйнөк, жоолукчан апасы Асыл чыга келди да, жерде отурган балдарынын жанына келди. Асылды эч ким көргөн жок. Асем гана көрүп турду. Бирок Асыл негедир сүйлөй албай жатты. Апасын чакыргысы келет, бирок үнү чыкпайт. Апасы Асемди көрсө да ага көңүл бөлгөн жок. Эки баласынын жанынан башын ие басып өттү да, башындагы жоолугун Изат эжесинин башына жаап койду. Андан ары түз гана эч жакка карабастан басып кете берди. Апа! Апа! Асем уйкусунан чочуп ойгонду. Апасынын бир ооз сөз сүйлөбөстөн кетип калганына ыйлагысы келди. Көзүн жумуп алып, апасынын элесин көз алдына келтирип, дагы да көргүсү келип жатты. Бирок түш деген түш да. Көзүн ачса эле баары чачырап жок болду. Асем бул түшүн көккө чейин унута албай, көз алдынан кетире албай жатты. Бул түшүнүн маанисин эч түшүнө албады. Эчин жолу Нуржан эжесине айткысы келсе да, негедир айта албай койду. Тагыраагы айткысы келбеди. Бул түшү өзүнүн ичинде сыр болуп кала берди. Бирок ошол күндөн Асемдин Изат эжесине болгон мамилеси дагы да солгундады. Өз ичинен Изат эжесинин баарына күнөөлүү сезе берчү болду. Бара-бара инилерине болгон кызгануусун да жашыра албай кетчү болду. Атасы жок күндөрү Жанболот менен Байболотту өз жанына көбүрөөк чакырып, эжесинен бөлүүгө аракеттенет. Ал экөөнүн каалоолоруна да карабайт. Кичинекей Байболот Изат эжесин апа деп ээрчип калса эле, келип эле колунан тартат. Алгачкы күндөрү Асемдин бул аракеттерин Изат эжеси көп этибарга албай жүрдү. Кийинчерээк Асемдин оюн сезе баштады. Изат акылдуу аял. Асемди туура түшүндү. Анын эмнеге минтип жатканын да сезди. Бирок сыртынан эч кимге эч нерсе байкатпады. Ичинен сызып тим болот. Өз балаң болбосо ушул экен да. Өгөй баары бир мээримин бербейт экен. Антейин десем, Жанболот менен Байболотчу апалап эле турушат. Бири бирибизди өтө жакшы көрөбүз. Асем өз энесин унута албай жатат. Мени анын ордуна койгусу келбей жатпайбы? Ушул ойлор менен алпурушуп кантээрин билбейт. Бара-бара бул үнсүз эрегишүүсү чоң жаракага айланып кетерин Асем билбеди. Изат эжеси менен мурдагыдай көп сүйлөшө бербейт, көбүнчө бөлмөдөн чыкпайт. Эжесин бул үйдө жок адамдай сезип, ал отурса, көзгө илбестен инилери менен сүйлөшүп отура берет. Атасы келгенде баары өзгөрүлөт. Эчтеке болбогондой, бышкан тамакты ташып, жардам берип калат. Бирге тамак ичет. Ата сырткы тон. Бектур аялы менен кызынын мамилеси солгундап кеткенин байкабайт деле. Асем өз ичинен Изат эжесинин кетип калуусун каалайт эле. Ал кетсе, атасы, инилери болуп өздөрү гана калышмак. Байболот чоңойду, мурункудай ыйлап ээрчип жүдөтпөйт. Өзүм бардык үй тиричилигин жүргүзө алам. Апам кармаган буюмдар, апам тиккен төшөктөр. Баарына башка бирөө ээлик кылуусун каалабады. Ичине ириң толуп, ишип турган жарасы мал, бул үнсүз эрегишүүлөр акыры бир күн сыртка чыгып жарылмак. Бир күнү дал ошентип ичте айтылып, бирок сыртка чыкпаган тил алдындагы сөздөр эки тараптан байкоосуз айтылып кетти. Мезгил күзгө таяп, аба ырайы алмашып турган убак. Күн бүркөө тартып карарып турган. Изат кечки тамагын даярдап уюн саап келди. Асем ичкерде, үй жумуштары менен жүргөн. Эки бала жакын эле кошуна балдар менен ойноп жүрүшкөн. Күтүп тургандай жаан жаап кирди. Изат очоктун жанында жаткан отундарды бир четке иреттеп, колдонгон идиш аяктарын ордуна ташыды. Оюнда балдарды ойлоп жатты. Жаанда калышпаса экен. Казанды алып коюп, балдарды алып келе коеюн. Ушул убакта үстүлөрү суу боло түшкөн эки бала келип калды. Аларды көргөн Изат: "Айы, суу болдуңарбы? Үйгө кире тургула. Мен азыр казанды алып коеюн. Кийимиңерди которо койбосом, суук тийип калат." Шашыла баскан Изат очоктогу казанды алып, үстү жабык далистеги ордуна көтөрүп келди да, балдардын артынан үйгө кирди. Үйгө кирген Изат
Жанболот менен Байболот эжеси Асемдин жанында турушканын көрдү. Экөө тең күнөөлүү боло, эжесин коркуп карап турушат. Изат балдарын аяп кетти. Кийимдерин тезирээк которгусу келип. Байболот, Жанболот. Келгиле, кийимиңерди батыраак каторойун. Денеңерге суусу өтөт. Балдардын жанында тизелей отурган Асем Изатка сүйлөдү. Мен өзүм алмаштырам. Ордунан туруп балдардын кийимдери салынган шифонерди ачты да, кийимдерин алдыларына таштады. Кана кийгиле кийимиңерди. Бат-баттан. Карагылачы кебетеңерди, суу, ылай. Изат балдарды аяп кетти. Балдарды урушпачы Асем. Байболот кел, мен жардам берейин. Жанболот эрпек кыймылдап суу кийимин чечип, кургак кийимдерин кие баштады. Кичине эмеспи, Байболот жай кыймылдап шумун чечти. Изат Байболотко жардам берип кийинтип койду. Ар жакта Асем буларды карап турду. Изат эки уулду эркелетип жатты. Өзүмдүн уулдарым да, болтойгондорум. Мына, таптаза суп-сулуу болуп калдыңар. Экөөнүн беттеринен алмак салмак өптү. А сиз биздин апабыз эмессиз. Жанболот, Байболот. Силердин апаңар Асыл апа, уктуңарбы? Асемдин каттуу буйрук бере сүйлөгөн сөзүнөн эки бала эмне кылаарын билбей, бир Асемди, бир Изат апасын карап туруп калышты. Бул сөздү уккан Изат да дендирей түштү. Асемдин бул сөзү чындык болсо да, сөз денесин ок сыяктуу тешип өткөндөй болду. Ачуу сөз көкүрөгүндө тык деп кулагында жаңырды. Көзүнө жаш толду. Толуп турган жашын балдарына байгатпады. Асем, мен силерди төрөбөсөм да, өз баламдай баарыңарды жакшы көрөм. Мен силерге эне болуу үчүн келбедимби? Силер энесиз кыйналмаксыңар. А биз өзүбүз деле сопсонун жашап жүрбөмбүз. Атаңдын тагдырын сен чече албайсың да. Ал экөөбүз силер үчүн, өзүбүз үчүн үй бүлө болдук. Кантип жашоом атаң өзү чечет. Изат, мен Бектурду жакшы көрөм деп айткысы келди. Бирок бул сөздү айтуунун кереги жоктугун билет. Асем азырынча аял менен эркектин ортодогу сүйүү сезими жөнүндө көп тере түшүнө элек курагыда. Дагы кандай сөз чыгып кетет эле ким билсин. Сырткы эшиктин ачылган добушу угулду. Изат көзүндө куюлууга даяр турган жаштарын аарчып жиберди да, эки балага күлө сүйлөдү. Атаңар келди, тосуп алгыла. Эки бала атасына чуркашты. Атам келди, атам келди. Кечки тамакта Асем да Изат да эч нерсе байкатышпады. Балдар атасы менен божурап сүйлөшүп, азыркы эле каттуу сүйлөнгөн сөздөрдү эстеринен чыгаргандай. Изат канчалык ойлобой коюуга аракеттенсе да, Асемдин сөздөрү оюнан кетпей, улам ойлоно түшөт. Алардын сөздөрүн бирин укса, бирин укпай, калптан жылмай отурду. Изат Байболотту уктатуу үчүн жанына кошо жатты. Асемдин сөздөрүн унутпаган го, Изаттын кулак түбүнө шыбырады. Мен сизди жакшы көрөм. Асыл апамды келбейт дешпедиби? Сиз эле мага апа болосуз. Мен да сени аябай жакшы көрөм, Байболот. Асем эжем апабыз башка дей берет. Атама айтайынбы? Жок, Байболот. Кел эми укта. Анын сөздөрүн эч кимге айтпа, макулбу? Макул. Уктап калган Байболотту Изат кучактап жата берди. Баланын жытын жыттап, жытына тойбойт. Бала жыты ачуу сөзгө угуп калган көңүлүн ачкансыйт. Келинчегинин уктабаса да бери бурулбаганын байкаган Бектур, Изат, чарчадымбы деди. Жок. Мени көздөй качан бурулаарымды күтүп жатам. Изат күйөөсүнө карай бурулду. Көкүрөгүнү жакын ыктап, унчукпай жата берди. Аялынын маанайы жоктугун байкаган Бектур, бүгүн сенин маанайың жок, чарчагансың го. Кел анда уктайлы, мен да чарчадым. Изаттын бетинен сүйдү. Бектур бат эле уктады, а Изаттын уйкусу качты. Асемдин биздин апабыз эмессиң деген сөзү Изаттын жаралуу жүрөгүн оорутtu. Ошондон да уктай албай, өзүнүн тагдырын ойлоп жатты. Изат мектепте жакшы окуган кыздардын бири эле. Мектепти бүтүп, окууга тапшыруу үчүн эмгек стажы керек болуп, өзүнүн эле айылында жумушчу болуп иштеп калат. Көзгө көрүнүктүү кыз айылда бат эле көзгө илинип, айылдагы жигиттердин бири ала качат. Таш түшкөн жеринде оор болуп, карыган атасынын сөзүнөн чыга албай отуруп калат. Нике кайып болуп, Изат Ысакбекке турмушка чыгат. Ысакбек жакшы бүйөө болду.
бирок апасынын алдында өз пикирин билдире албайт эле. Кайненеси катуу мүнөздүү аял экен. Жаш келин үйдө көп отурбастан талаадагы жумушка чыкты. 1 жыл өтүп кыз төрөдү. Кызынын ден соолугу начар, чабал болуп, 1 жашка чыкпай чарчап калды. Изат кызынын өлүмүнө катуу кайгырып жүрдү. Кайра эле талаага чыгып иштеп, жашоосу уланды. Бир күнү катуу ичи, денеси ооруп кан келди. Доктурлар операция столуна алып келишти. Көрсө кош бойлуу экен. Баланы алып салышты. Ооруканадан чыккан Изат көпкө ооруду. Арыктап, жүдөдү. Кызынын жоголуп баратканын көргөн ата-энеси үйүнө чакырып алышты. Изат ошол боюнча күйөөсүнүн үйүнө барбады. Атасынын үйүндө отурганына 7 жыл чукулдап бараткан. Жеңелери аркылуу Бектур менен таанышып, аны жактырды. Турмушка чыкты. Баладан өксүп калган жан дүйнөсү Бектурдун балдарын өз баласындай кабыл алды, сүйдү. Бир гана Асем аны жактырбаганы аны кайгыга салды. Болбосо, азыркы турмушунда баары жакшы. Силердин айылыңарга ишим чыгып келип калбадымбы? Ушунча келгенден кийин жолуга кетейин дедим. Ал абалымды сураганча: "Сиңдим, кантип атасың?" деп бир күнү Изаттын жакыныраак эжелеринин бири үйгө кирип келди. Дасторкон салынып, чай үстүндө эже, сиңди сүйлөшүп отурушту. "Балдар менен мамилең кантип жатат? Үйрөнүшүп калдыңарбы? Сага балдар көнүп калыштыбы?" "Ооба эже, балдар менен жакшымын. Айрыкча 2 уулун өзүм төрөп алгандай жакшы көрөм. Кичүүсү Байболот апалап жанымдан чыкпайт. Түнү да биздин жаныбызда." Жакшы. Кичинесинен баксаң мээримиң түшөт эмеспи? Өзүм төрөп алсаң андан да жакшы болмок. А кызычы? Кызы кандай кабыл алды? Эже, сиз мага жат эмессиз. Ички сырымды айтсам туура түшүнөсүз. Өзүңүз да кыздарды өстүрүп турмушка узаттыңыз. Чынын айтсам, кызы экөөбүз батышпай баратабыз. Өз энесинин мээримин көрүп калган кыз мени өгөйлөп жаткандай. Болбосо жакшы эле мамиле жасайм. Катуу сүйлөбөйм. Биринчи турмушумда кайненемден корксом, мунусунда кичине кыздан коркчу болдум. Көзүң карап, абайлап сүйлөп. А сен болушунча өзүңдүн бооруңа тарт. Өз энесиндей болууга аракеттен. Сүйлөш, сырдаш, билбегенин үйрөт. Эжем-ай, айтканга оңой экен. Жакшы эле сүйлөшчүбүз. Эмнеден жаздым билбейм. Мүнөзү өзгөрүлүп, мени жактырбай баратат. Өз алдынча жашап калган кыз менин үйрөткөнүмө деле муктаж эмес экен. Унчукпай өз билгенин кыла берет. Мени бул үйдүн кожо-экеси катары көргүсү келбегендей. Аны да түшүнөм. Апасынын ордун башка бирөөгө бергиси келбей жатат. Бул үйдө мен өзүмдү ашыкча сезип жатам. Кап, бирди төрөп алсаң жакшы болбойт беле? Ошону өөп, жыттап, баары алаксып унутулмак. Ортоморду бириктирмек. Кудай мага бала деген бакытты да бергиси келбегендей. Изат шолоктоп ыйлап жиберди. Чыда эми, сиңдим. 1-2 жыл чыдап койсоң, жеңиш сеники болот. Балдарың эле апа деп турса. Билбейм эже. Балдарга да ал биздин апабыз эмес деп айтат. Ошол сөз мага кандай оор тиерин билсе гана. Тагдыр экен да, сиңдим. Эми бул жагын өзүң чечесиң. Өзүң ойлонуп, өзүңө карап иш кыл. Ички дүйнөң менен кеңеш. Ооба эже. Өгөйлөп турса, келечек жөнүндө кантип ойлонорумду да билбей кетем. Апалап келип, Байболот апасынын жанына отуруп калды. Ушул жерден 2 аялдын сөзү токтоду. Бири нан, бири чайын берип, бала менен убараланып отуруп калышты. Эжеси кеткенден кийин Изат анын кеңешин эсине түйдү. Балким мен Асемге жакшыраак мамиле жасабай жатамбы? Же тилин таба албадымбы? Дагы жакшы мамиле жасайынчы. Жакшы мамиле, көңүл буруу болсо да, Асем менен Изаттын ортосундагы дубал урабады. Кээ бир күндөр дасторкондо экөө жалгыз калышат. Андайда сөздөрү көп уланбай, үнсүз отуруп калышат. Анан экөөнүн бирөөсү ордунан туруп кетет. Бирок бир үй бүлө болуп жашагандан кийин Асем канчалык сүйлөшүүдөн качпасын, тамак аш бышырганда же үйгө керектүү азык-түлүк аларда бири-бири менен кеңешүүгө аргасыз. Тамак баштап калышса, Асем кол учунан бир аз жардам берет да кетип калат. Ансыз да кыл учунда турган эне кыз мамилесин үзүп алуудан корккон Изат, Асем кызы болсо да аны көп жумшабайт. Кээ бир күндөрү азык-түлүккө барууга туура келет.
Мурда атасы таштап кеткен акчага өзү соода кылып келе койгон Асем кээде эжеси менен кеңешпей соода кылып келет. Мындайда Изаттын көңүлү чөгө түшөт. Бир оюнда ойлойт. Кайра жакшы эмеспи? Баарын өзү билип алып келиптир. Дагы бир оюнда эмне үчүн экөөбүз барсак болбойт? Бул үйдүн кожойкеси, апасы менмин го. Алып келген нерселерин келини сыяктуу жайгаштырып, канча калдым деп таскырай албайм. Бир күнү мындай окуя болду. Кечки тамакта отурушкан. Бектур маянасы тийгенин айтып, Изат, эртең базарга барып экөөбүзгө кийим-кечек алалы. Азык-түлүктү да бир жолу ала келели. Асем, эмне бар, эмне жок экенин карап жазсагар, эртең ала келели деди. Атасын бакырая караган Асем, менчи? Деди. Асем, буга чейин сенин керектүүңдүн баарын эле алып берип жатам. Эжең экөөбүзгө да кезек бер. Сени да унутпайбыз, кызым. Эмне керек экендигин жазсаңар эжең менен. Кабагы бүркөлө түшкөн Асем ордунан туруп кетти. Бир аздан соң керектүү азык-түлүк, буюмдар жазылган баракты эжесинин алдына таштады да терс бурулуп кетти. Бектур менен Изат унчуга албай бири-бирин тиктеп отуруп калышты. Изат, Асемге капа болбо. Сага дале күн албай жатат окшойт. Ал мени апасы катары көргүсү келбей жатат. Сен айтпасаң да, мен баарын эле байкап жүрөм. Бир аз чыдап коймок. Дагы чоңое түшсө, эсине келип калар. Жаш эмеспи? Көзүнө жаш толо түшкөн Изат унчукпады. Балким Бектур айткандай, Изат бир аз чыдап коймок. Ичиндеги Асемге болгон таарыныч, капалыктары бир күнү чегине жетип, көптөн бери ичинен ойлоп жүргөн чекимине чекит койду. Изат оозгу бөлмөдөгү илгичтеги кийимдердин ашыкчасын алып иреттей баштады. Өзүнүн кийимдерин ошол жердеги тумбачкага кое турду да, колундагыларды өз ордуларына коюп жүрдү.